Анан орозодо адам кайсыл сыпаттарын өзгөчө тарбиялап алууга мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Өзгөчө кайсыл мындай айтайын, өзгөчө кайсыл сыфаттарды адам өзүндө ороз айын пайдаланып тартиптеп алса, ошол аны оңдоого жардам берет. Дүйнө сөзүнү арызыраак сүйлөгөнгө. Дүйнө сөзү деген кайсыл ошондо? Дүйнө сөзү кайсы ишти кылып атасың, нормально биз иш ачыш керек да, нормально бизнес болду, туята иштин баардыгы өлдү, эми качан жүрөбүз, мүнсө Кыргызстан оңолбойт, качан ушинтип жүрөт, болду деген дүйнө сөзүнү азайтып туруп, көбүрөөк оңолобуз. Болду, мына оңолуп келе жатат, буюрса жакшы болду, мен мурдагыдай сөгүнбөй калдым, мен мурдагыдай дүйнөгө анча деле бербей калдым, мына Рамазан айында кандай ырыскың көбөйдү, ушул айда деле мурдагыдай көбөйтсө болот экен, ушул айда эмне болду, баардыгына сабыр кылдың, эмне кылдың, орозону кыйнабайын, деги эле өзүм кыйнабайын деп жаттың, ырыскың келе берет экен. Демек ырыскыны сенин эч ким досуң, жакының бербейт экен, Алла берет экен. Демек Аллахтын өкүмүн аткара турган болсок, бизге ырыскынын дагы келүүсү жеңилдирээк болот экен. Мына ошол сезим ар бир инсандын жүрөгүнө келе турган болсо, мына ушундай бере турган Алла. Ооба, аракет бар, биз иштешибиз керек, биз кылышыбыз. Ал деген сөз башың менен эле жер казып жүрүп ал деген эмес. Балким Аллахтын өкүмүнө, Аллахтын буйруктарын өз ордунда аткара турган болсоң, сага ырыскынын дагы келүүсү өтө оңой болот, өтө жеңил болот. Азыр карасаңыз, урматтууган, канчалык адамдар бир да намаз окубайт. Иш, жумуш болду, бирок өнүп кеткен дагы көрбөйсүң да. Өсүп дүйнө жүзүгө чыгып кеткен дагы көрбөйсүң. Ошол 10 жыл мурда кандай көргөн болсоң, дагы эле ошол да. Дагы эле ошол. Ош базарга келип таразадан алдап аткан. Карасаң ошол эле адамдар да, ошол студент учурубузда көргөнбүз, картошка сатып аткан да. Азыр деле өтө жакшы, адал кесип кылсын, бирок алдабай кылганда бул убакка чейин бир канча оңолушу мүмкүн эле да алчы. Ушул убакка чейин элди алдабастан, балким таразадан кошуп бергенде, биз ойлойбуз да, килограмм көп кетип калды. Жок, Аллах Таала берешендик жакшы көрөт. Сен кошуп бергениңде таразадан, Алла Таала сага көбүрөөк бермегиле. Сен адамдардын акысына алдап калдым, мунусунда 10 килограммга чейин уруп калдым дегениң менен нарактан урулуп кеттиң. Аны байкаган жок да. Мына ошондуктан адам баласы бул учурда мүмкүн болушунча чынчылдыкка, мүмкүн болушунча дүйнө сөзүн азыраак сүйлөп, Аллахты көбүрөөк мактай турган болсо, көбүрөөк адамдарды алдабастан чын сөздү айта турган болсо, көбүрөөк береке келет, кийинки жашоосу дагы оңой болот. Эки адам кафыр экен, экөө тең, динсиз, ач калыптыр, талада калыптыр. Эми анакта мусулмандар жашайт экен, барып жолдон тамак сурайлы, тамак берет. Алар мусулманга берет да. Онда атыбызды өзгөртүп алайлы. Болду, мен мусулманмын, Ахматмын деп айтам. Десе наргыз айткан, жок, мен алдап тамак жей албаймын. Мен Евгений бойдон бара берем. Макул, экөө барып туруп, мусулмандар күтүп алыптыр, келдик. Тамагыңар барбы? Мен мусулман, менин атым Ахмат. Дегенкен, бары беребиз. Сенчи, мен Евгений. Булар орозо кармабайт да. Евгенийге тамак берип коер. Буга фарз эмес. Мына Ахмат, сен кечке күтөсүң эми депчи. Бар ачка алдап тамак жейм деп, ол ачка калып атат да. Алдагандын кесепети ушул жерде дагы тийип атат да. Ол диндеги болсун, мейли динсиз болсун, айырмасы жок. Ким алдайм деп турган болсо, жок, жокотто Аллах хасанада көрүп турат. Ал өзүнү гана алдайт, башка эч кимди алдай албайт. Ошондон мүмкүн болушунча чынчылдыкка аракет кылышыбыз керек.